Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibatu lil muttaqin. Sallallahu ta'ala ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Bizdin elibizde Çalamoldo Dinbuzar degen görkөм söz бар. Albatta bunu көпчүлүк учурда молдо жамааты мындай бир молдолорго болгон уят катарында кабыл алып жүргөнү менен бирок мунун жашоодо реалдуу жашоодо чындыгы бар. Чындык сөз анткени ошол динибизде мындай бир туура эмес маалымат алып же туура маалымат туура эмес түшүнүп алып ошонун жыйынтыгында динибизди жаман көрсөтүп болбостон балким өздөрүнө дагы зыянын тийгизип алган бир канча элдер жамааттар бар. Анын баардыгы ошол диний маалыматты туура эмес түшүнгөндөн же болбосо туура эмес булактан алгандыктан келип чыгат. Мисалы үчүн ошол ооруп калган учурда ошону дарыланбай таштап коюу, ошону дарылаган туура эмес, Кудайдын берген оору өзү шифа берет деген түшүнүк менен, кээде туура түшүнүк менен туура эмес түшүнүктөр дагы мындай багытталып калган учурлар бар. Мисалы үчүн албетте Кудайым ооруну өзү берген, аны өзү алат, аны биз баардыгыбыз билебиз, анткени ошол шифаны Кудайым өзү берүүчү деп. Бирок Кудай Тааланын пайгамбары ошол ооруганда оорудан дарылануунун милдеттүүлүгүн айткан. Демек пайгамбар өзү дарылан деп айтып атса, анан эмне үчүн биз ошол Кудайым өзү бергенди өзү алат деген түшүнүктү биз туура эмес түшүнүшүбүз керек. Жок, ошол дарылангандын көрсөтүп берген жол менен дарыланыш керек. Ошол дарылангандан кийинки бериле турган шифа Кудайдын өзүнөн. Анткени мисалы үчүн бардык эле иштеген адам байып кетпегендей эле, бардык эле ооруган адам дарыланса айыгып кетпегендей эле маселе. Демек айыкканга аракет кылуу керек, бирок анан жыйынтыгы Кудайга таандык деген маселе ал эмес. Ошол өтө чебер доктурлар дагы ошол биздин ишибизде Кудай киришпесе маселе бүтпөйт деген акыйкатты баары баса белгилеп айтып кетет. Азирети имам Бухари риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Ма анзалаллаху даан илля анзала лаху шифаан". Кудай Таалам кандай гана оору түшүрбөсүн, ошол нерсеге сөзсүз түрдө анын шифасын түшүргөн дейт. Кандай гана оору болбосун, мына ошол оорунун шифасы, айыга турган дарысын Кудай Таалам анын жараткан. Анан ошол эле хадистин экинчи бөлүгүн имам Ахмад, имам Ибн Мажа риваят кылганда алимаху ман алимаху ва жахилаху ман жахилаху. Бирок ошол кайсыл ооруга кайсыл шифа экендигин билген билди, билбеген бойдон калды дейт да. Демек мына ушул маселе адамзаттын мойнундагы милдет. Эгерде бир оору боло турган болсо, ошол ооруга Кудай Таалам шифаны кайсыл жерге койгон жана эмнеден койгондугун изилдеп, ошону жарыкка чыгарып, ошо менен дарылануу милдеттүүлүгүн айткан. Демек медицина боюнча илимий изилдөөлөр сөзсүз түрдө жүрүш керек. Кудай Таала жараткан шифаны кайсыл жерге койгондугун издеп таап, адамзатка сөзсүз түрдө анын пайдасын жеткирүү керек деген сөздүн милдеттүүлүгү калат да. Мына ушул пайгамбардын осуятын имам Куртуби деген чоң тафсирдин ээси айтат да, бул дейт ооруну дагы дейт жана анын дарысын жараткан Кудай Таалам өзү. Ал эми ага шифа бере турган же шифа бербей кое турган бул дагы Кудай Тааланын өзү. Ошондуктан Кудай Таала жараткан себептердин бардыгын кармануу Кудайдын буйругу менен, Кудайдын өкүмү менен жана Кудайдын хикматы менен биздин мойнубуздагы милдет болуп эсептелет деген өзүнүн пикирин айтат. Ал эми имам Муслим риваят кылган хадисте Азирети Жабир ибн Абдуллах айтат, пайгамбар алейхиссалам айтты дейт: "Ликулли даин даваун, фа иза усиба давау даа бараа би изниллах азза ва жалла". Ар бир оорунун шифасы, анын дарысы бар. Эгер ошол дары, ошол айтылынган дава ооруга тие турган, жете турган болсо, анда Кудайдын уруксаты менен ал сөзсүз түрдө айыгат деди. Болгону туура табыш керек. Кээде ошол дарыгерлер туура эмес дарылап алып, жанагы өлүп калгандары бар. Кээде дарыгерде айып жок, дарынын өзүндө айып болуп калышы мүмкүн. Бирок эгерде туура дарысын таба турган болсо, ошол туура мындай бир назначение менен, багыттама менен бериле турган болсо, анда насип кылган болсо, иншалла Кудай Тааланын буйругу менен бул айыгат деп пайгамбарыбыз өзү бизге багыт берет. Андан сырткары Асхабу Сунан риваят кылган хадисте "Қалатил а'раб я Расулаллах ала натадауа". Пайгамбарыбыздын доорунда араб делет, бул ошол чөлдүк адамдар мусулман болушуп, анан бирок мындай бир шаардашкан эмес, маданиятташкан эмес, келип биз дарылансак болобу деп сурашкан. Анткени ошолор дагы жанагыдай дарылансак биздин Кудайым шифа берет, Кудай айыктырат деген биздин түшүнүккө карама каршы келип калбайбы деген мааниде суроо сурашканда, аларга пайгамбар жооп берет: "Наам я ибадаллах тадауау". Ооба, Кудайдын пенделери дарылангыла деди.
فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدا. Анткени Кудай Таалам кандай гана оору жаратса, ошол оорунун шифасын сөзсүз жараткан, бирок бир гана оорунун шифасын жараткан эмес деп айтты. Дегенде калу я Расулаллах ва ма хуал, кайсы оору деп айтканда ал харам, ал каарлык деп айтты. Демек каарлыктын шифасы жок, каарлыктан башка бардык оорунун шифасы бар. Азыркы учурда мына ушул оорунун шифасы жок, андай мындай деп айтылып аткан кептер шифасы бар болгону медициналсыздык кылып, ошону тапканга аракет кылбай атышат, же болбосо жакшылап окубай атышат, же болбосо билим берүүдө коррупция көп болгон деген гана маани, болбосо сөзсүз түрдө анын шифасы эмне табылышы милдеттүү болгон нерселердин катарына кошулат. Пайгамбарыбыз алейхиссалам өзүнүн хадистеринде көптөгөн нерсеге багыт берген. Мисалы үчүн бал менен дарылануу, же суу менен дарылануу, же болбосо ачкачылык менен дарылануу, же болбосо хаббату сауда, кара седананын майы менен дарылануу деп ошол өзү көп нерсе айткан. Бирок ошол ал пайгамбар айткан нерсе бардык нерсе эмес. Ал ошол пайгамбарыбыз кээ бир бөлүгүн айтканда, калган кээ бир бөлүгүн ошол окумуштуулардын изилдеп чыгуусуна Кудай Таала тарабынан тапшырылган маселе деп айтсак туура болот. Жыйынтыктап айтканда шариятыбызда дарылануу бул милдеттүү болот. Анан кээ бир адамдар ушул дарыланып ооруган адамдардын өмүрү аз эле, 1 жылдык өмүрү калды. Анан 1 жыл дарылагандан көрө тим эле коюп ошол ооруп өлүп кала берсин дешет да. Бирок биз билбейбиз, азыр куландай соолгон адамдын, мисалы үчүн кече аккордеон тартып ырспай нырдап аткан артисттерибиз бир күндө эле өлүп калып атпайбы? Демек кимге канча өмүр берилген, ал Кудайдын колундагы иш болгондуктан ошого өмүр аз эле калыптыр. Буга тыйын кетирип дарылабай эле коелук палан түкүн деген сөздөрдүн бардыгы бул жанагы варварлык деп айтсак туура боло турган ислам акыйдасына туура келбеген көрүнүштөр. Кудай Таалам акыйкатан адаштырбасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.